Ошо бир 10 жыл болуп калды көз Куран, баягы Куран эле эмес, негизи эле кыргыз китептерин окуй албай калдым да, көз жетпей калды. Ва қалу ли жулудихим лима шахидтум алейна қалу Брайль менен арабча Куранды окуганды үйрөндүк да. Саламун алейкум тибтум фадхулуха халидин. Сынак катары сизге бир 2-3 суроо берип көрсөк, уруксат болсо. Машалла. Кана көрөрмандарга да бир ызык болуп турат. Бүгүн бизде конокто Бакыт агабыз олтурат. Бүгүн биз өзгөчө бир сиздер үчүн ибаралуу чыгарылыш кылууну ыра көрдүк. Байкебиз туурасында айта кетсек, Бакыт байкебиз Алланын өзгөчө бир бенделеринен, Курани Каримди дайыма окуп жүргөн инсандардан негизи баса белгилеп айта кетчү нерсебиз, ушул Бакыт байкебиз Алланын тагдыры 10 жылдан бери көзү айыз болгон. Ошого карабай, атайын дагы да илимин өрчүтүп өнүктүрүш үчүн ушул Жусуп Ага санатында дин агартуу борбору тарабынан уюштурулган 1 айлык курска келип, 1 ай ичинде мына илим алды. Эми ушу 1 ай ичинде кандай ийгиликтерге жетишти Бакыт байкебиз? Эмнелеген түшүнүктөргө ээ болду? Бүгүн кандай ийгиликтер менен, жеңиштер менен сапарга карып үйүнө аттанып атат? Ошол туурасында азыр кыскача кеп курабыз, андыктан экрандан алыспай туруңуздар. Эң алгач маегибизди баштардан алдын бир мукам үндүү Бакыт байкебиздин Куран тилаваты менен баштасак. Бисмилла, Бакыт байке, бир ачып окуп бериңиз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Машалла, машалла. Аллах Таала баарыбыздын жүрөктөрүбүздү ушул Курани Каримдин берекелүү аяттары менен нурландырган болсун. Эмесе кеп өзөгүн баштасак, Бакыт байке ушул 1 ай ичинде кандай пайдаларды алдыңыз? Эмне деген түшүнүктөргө ээ болдуңуз? Ошол туурасында бир айта кетсеңиз. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Биз ошо 1 айлык окууга көптөн бери ниет кылып жүрдүк эле. Анан ошо Аллах Таала насип кылган экен, декабрдын 15-инен январдын 15-ине чейин 1 ай ошо окудук. Биз өзүбүз Токмок шаарынан келгенбиз. Машалла. Анан ошо бияка келгенде биз негизги бир максатты койгон элек, ошол максатыбызга жеттик. Куран боюнча максат койгон элем, ушу биз өзү негизи мурда жаттаган элек, анан көз ушу бир 10 жыл болуп калды көз Куран, баягы Куран эле эмес, негизи эле кыргыз китептерин, баягы таалим китептерин окуй албай калдым да, көз жетпей калды. Андан берирээк уже жалгыз табазыш кыйын болуп калды да. Анан биз ошол 10 жылдын ичинде баягындай Куран менен окуп жүрдүк, ручканы мындай койсоң окуйт да. Наушник салып, ошо менен жаттап жүрдүк. Ортодон көптөгөн жылдар өтүп кетти, биз сол Куранды таштап койгон экенбиз да. Негизи канча жашыңыздан баштап жаттап баштагансыз Куранды? Биз өзү 13 жаштан баштаганбыз да. Анан ортодон ошол өтүп кеткен баягы Куран ачылбай калган убакыттар өтө эле көп болуп кетиптир да. Анан ошол берки менен жаттап жүрүп, окуй албаганда баягы ручка менен жаттап жүрүп, анан былтыр эле 2024 орозодон кийин мына Брайль менен арабча Куранды окуганды үйрөндүк да. Онлайн телефон аркылуу шаардан бир устаз ошол үйрөттү да. Үйдө отуруп эле ошону үйрөндүк да. Бул жакшы экен, анткени биякта ар бир махрач ошо Брайль менен жазылган экен да.
кайсыл жерде кайсыл тамга, мисалга ручкадан биз баягы угуп атканда кээ бир аятта кайсыл жерде ха же ха айтылып атканда жакшы угулбай калат да. Демек, бул китеп аркылуу сиз баягы тажвид илимине дагы ылайык окуй аласыз. Бияктан ар бир махражды чыгарып, кайсыл жерде кайсы тамга турат ошону чыгарып окуп алса болот да. Анан бир ушул нерсеге түрткү болгон мен мурда бир Ташкелде жүргөндө 3 күндүккө бир жамаат топтодук эле да. Ошол жакта 40 күндө же 4 айда 4 айда жүргөндө да. Арслан бапта элек, анан ошол жактан бир көз ажиз киши ошол жамаатка кошулду эле. Ал өмүрү көзү көрбөйт экен да, тубаса экен да. Анан экөөбүз дос болдук, анттик миттик. Ал айтат: Бакыт, сен дейт кызыл эмне, ак эмне экенин билесиң дейт да. Сен көргөнсүң анткени. Мен ал нерселерди элестете албайм дейт да. Ал цвет эмне экенин элестете албайт да. Анан ошол ушундай бир китеп көтөрүп алган экен да. Мындай жазуулар менен. Бул эмне десем, ошо Куран окуп жүрөм дейт да. Ошол нерсе мага таасир болгон. Мен ортодон баягылар менен окуп жүрдүм, бирок акыры эмне ушу менен окуганга ошол нерсе мага түрткү болду. Мен даватка чыкканда дагы ушу карбузарлерди айтып турам да. Ошол кишинин карбузарисинчи. Ошол нерсе мага түрткү болду. Ошол былтыр толугу менен өздөштүрүп алдыңыз ушундай брайль алфавитинде окуганда, Былтыр биз толугу менен өздөштүрүп алдык. Ошо орозодон кийин бекен точно эстен чыгып атат, бирок ошо бир жыл боло элек да. Өздөштүрүп алдык. Анан бияка келгенде негизи биякта Куран баягы брайль менен жазылган себептүү 6 том болот да. 6 томдо 5 парадан да, ошондо 30 пара болот да. Анан мен бияка ушу 6 менен 5 томду алып келгем, акыркы 10 параны алып келгем да. Анан ошону бир аз кайталап такрор кылып, баягы ушундай жерлер бар экен, субханалла, кайра башынан жатташка туура келди да. Баягы мурда жаттап эстен чыгып калган жерлер. Вообще эстен чыгып калган. Ортодон 1-2 жылдагы эмес, балким көп жылдар өтүп кеткен да. Анан биз ошолорду жаттап ошол максатка жеттик. Демек, сиз ушул бир ай ичинде Аллахтын жардамы менен 2 том көтөрүп келген экенсиз, ичинде 10 пара камтылган. Курандын 3төн 1 бөлүгү тагыраак айтканда бир 200 бет дээрлик, Ошол Кураныңызды бышыктап бүтүрдүңүз. Иншалла ошондой ой болду, бышыктап бүтүрдүк. Эгер уруксат болсо, Бакыт байке, азыр биздин күйөрмандарыбызга да кызык болуп турат. Дээрлик Курандын 3төн 1 бөлүгүн ушул бир ай ичинде кайталап, өз калыбына келтирип, баягы окуп калган. Сынак катары сизге бир 2-3 суроо берип көрсөк, уруксат болсо. Машалла. Анан көрөрмандарга да бир кызык болуп турат. Бакыт байкебиз мисалы акыркы 10 парасынан, Курандын Рум сүрөсүнөн биякты көздөй. Ылдый көздөй. Канчалык деңгээлде бышыктаган экен ушул бир ай ичинде, ыйман адеп сабактарын өтүү менен биргеликте. Куранга канча убакыт бөлүп аттыңыз, Бакыт байке? Куранга биз ушундай болуп атты. Жаттагандарды колдон келишинче күнүгө эле такрор 10 пара, 12 парага чейин күнүнө такрор кылып аттык. Ошол жаттаган нерсебиз, жаттаган сүрөлөрүбүздү, жаттаган Курандарыбызды 30 күн болсо 30 күн 30 жолу кайталадык окшойт. Андан да көбүрөөк болуп кетти. Машалла. Анда Курандын акыркы 10 парасынан кайсы бир жерди ачып эле Бакыт байкебизге суроо атайлы, иншалла, бир кандай деңгээлде бышыктаган экен. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. ما شاء الله. حسبك. Туп-туура окуп бердиңиз. Кийинки суроону берели. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين
وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون. Машалла. Кийинки акыркы сурообуз Бакыт байке. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. Машалла, машалла. Алла разы болсын. Урматтуу туугандар, биз карап текшерип турдук, сөзмө сөз, тамга карап, так кесе окпойду Бакыт байкебиз. Ушул бир ай ичинде өтө катуу эмгектенген экен. Аракет кылсаң берекет дейт. Ушул бир ай ичинде эле карасаңыздар, Курандын 3төн 1 бөлүгүн мына бир ай ичинде эле бышыктап жетишкен экен. Бул чоң ийгилик. Негизинен эле баягы кылам деген адамга эмне кандай бир шарттарда болбосун, кыйын шарттар болобу, жеңил шарттар болобу, ал адам сөзсүз кылат экен. Эми Бакыт байке, негизинен эле ушул Курани Каримди кол менен таанып окуу илими көпчүлүккө кызык да. Кантип окуйт депчи. Негизи эле биз жыйында өткөндө сиз Куран тилават кылып бергенде аябай таң калдык. Жүрөгүбүзгө мындай башкача бир сезимдер келип, кээ бирөөлөрдүн баягы көздөрүнөн жаштар агып, баягы мындай көрүп туруп дагы Куранга болгон мухаббат бизде анча жок экен деген сезимдер келди да. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Анан ошого сиз бизге жалпы журт менен ушул илими кандай, ошол турасында бир кеп кылып берсеңиз ачып. Мисалы үчүн жеңил сүрөлөрдөн акыркы 10 сүрөдөн бир кайсы бир сүрөнү тандап, ошонун окутуу ыкмасы кандай, кантип тамгаларды тааныса болот, ошонун туурасында айтып берсеңиз. Машалла, Куранды баягы дамыл эме бар го. Куранды биз окуганды жаттаганга жеңил кылдык деген эме бар, Аят келет эмеспи? Валакади яссарнал Кур'ана лиззикри фахал мин муддакир деп. Мына ошол аятка таяна турган болсок, беркиндей кандай жаттаган жеңил болсо, мындай деле ошондой жеңил эле да. Махраждар кудум кандай арабчада 3 ха боло турган болсо, мында деле 3 ха. Кудум эле канча с араб тилинде 3 с боло турган болсо, мында деле 3 с. Куран окуу жеңил биз үчүн. Аллах Таала жеңил кылып койгон. Ошого иншалла Куранды окуш жатташ жеңил. Муну да үйрөнсө болот. Бул Брайли деген алфавит менен кеткен да. Көз азиздер үчүн ушундай китеп эметилген. Ушундай алфавит. Бул Брайлиде эң негизги билип боло турган нерсе тамгалар 2 катар болот дагы. 2 катарда 3-3 точкадан болот да. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 катар болот. Ошондо 2 колоннада 3 чекиттен болот экен. 3 чекиттен болот. Качан биз ошонун бирөөнү кемитебиз, кошобуз, ошол 6 чекиттин ичинен кошуп алып эмете турган болсок, бир тамга чыга берет да. Биринчи чекит, жөн эле бир чекитти коюп койсок, алиф болуп калат да. 1-2 бул ба болуп калат да. Ошол сымал. Ошол сыяктуу. Мисалы кайсы бир сүрө?
Элге көрүнүктүү болуш үчүн ушул беттен окуп бериңизчи. Бул кана Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бул Идажа Наср сүрөсү экен да булчу. Машалла. Мына бул Идажа дегенде башында Хамза келип атат да. Хамза 3, анан 4 чекиттери менен. Андан кийин касра баякыл аракети 1, анан 5 менен келет да. Биринчи жана 5-чи чекит менен келсе касра болуп калды да. Аракет 1 катар жазылат. Берки Куранда үстүндө таштит аракеттер асты үстүндө жазылса, мында 1 катар жазылат да. Солдон оң тарапка. Ида, караңыздар. Ида дегенде зал 2, 3, 4, 6. Ида. Андан кийин фатха келди. Фатха биринчи точка болуп калды. Ида болуп созулат да булчу. Ида Jim. Jim бул 2, 4, 5. Ja караңыздар. Биякта фатха келди. Фатха келгенден кийин биякта билебиз 6га созулат, 4га. Ида жаа. Ошондо биякта 6-чы точка болуп Хамза келип атат. Хамза келген себептүү биз муну Ида жа деп 2ге созуп койбостон Ида жа деп созуп калабыз. 6га чейин созуп калабыз да. Ида жаа созулбай турган алиф келди. Бул 2-чи точка болуп келди. 2 эле да. Ида жаа насруллохи бияктан нун 1, 3, 4, 5. Экинчи аракет на созулбайт. Экинчи аракет болуп келди. Фатха. Сот 1, 2, 3, 4, 6. Нас дегенде сүкүн бар экен. 2 менен 5. Нас. Анан ро тамгасы келди. 1, 2, 3, 5. У 1, 3, 6. Руллохи. Мына караңыздар. Биякта пустой алиф келди. Баягындай ортосунда алиф. Андан өтүп барып, лам таштит менен келип атат. Таштит 6-чы точка болду. Лам 1, 2, 3. Анас уруллохи. Ло дегенде биякта эме келди баягы. Мадда аракети келди. 2ге созулат турган. Ло хи. Хи. Вал фатх. Ушундай болуп окулат да. Машалла. Демек Бакыт байке Брайли алфавит менен окуш деле үйрөнүп кетсе жеңил экен, Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат эмеспи? "Ва лакад яссарнал Кур'ана лиззикри фахал мин муддакир". Биз силерге Кур'ан Каримди жеңил кылдык депчи. Кылам деген адам кылбырай берсе болот экен. Болот. Машалла. Анан баягындай суроолор болуп калып атат да. 10 сүрө окуйм, анан 10 сүрөнү 4 күндө унутуп калып атам кайра. Күнүнө 5 убакыт намазда эле аны 10 сүрөнү такрор кылып койсо хатым болот да. Кайталап турса. Кайталап турса. Ал жашоосуна да кирет ал сүрө. Жашоосунда колдоно баштайт. Анан намазда күнүгө пайдаланат да. Баягы бизде көнгөн адат болуп калган 4 кул окуп коюп эле же таббаттан ылдый 4 сүрө окуп койм. Инна атойна кул хуаллахот, кул аъуду бир фарак, кул аъуду бир насты окуп коет. Жат болуп калган да. Баякыл 10 сүрө жаттагандарга же болбосо жарым пара жаттагандарга күнүнө убактым жок дегенде ал милдеттүү түрдө окуш керек да. Ошондо ошол сүрөлөрдү бөлүштүрүп коюп эле эртең мененки багымдаттын 2 рекет сүннөтүндө мен нас менен фалахты окуйм. Фарзында билбейм, фарзда имам саба окуйт. Андан кийин пешиндин сүннөтүндө деп ошентип күнүгө 10 сүрөнү ошентип эле кайталап койсо болот экен да. Демек бул ошол Кур'ан Каримден канча бөлүгүн жаттаган болсо дагы аны быжыктоонун бир жол жобосу экен. Бир жол ыкмасы да. Ошол намаз ичинде эле канча сүрө жаттаган болсок, баягы байкем айткандай адат катары эле 4 эле сүрөнү окуй бербестен калган сүрөлөргө дагы маани берип, көңүл буруп, ошол жакта да кайталап окуп турсак, жаттаган Кураныбыз мээбизде, көкүрөгүбүздө дагы сак болуп кала берет демекчи Бакыт байкебиз. Анан бул Куранды мен канча байкадым, окуган кишинин баары эле жакшы көрөт да. Сүйүү ошондой болот экен, Куран өзүнө тартабы. Окугуң эле келе берет мынча. Бул ушу бир өзгөчөлүгү окшойт го. Аллах Тааланын бир Куранга эметкен бир Аллахтын сөзү да. Ошого кандай
өзүң деле түшүнбөйсүң, анткени окуй бересиң, анан окугуң келе берет да. Кыскасы ошо талапты ойготуш керек да. Талапты ойготосуң, окуйсуң, анан кызыгуу башталат. Динибизге кызыга турган болсок, анан амал кылуу жеңил болот да. Ошондой эле Кур'анга кызыгуу болсо, анан аны окушка жеңил болот да. Негизи эле сөзү келет, анан өзү келет дейт го. Ошо сөзүн биринчи келтиребиз, анан кызыгуу пайда болот да, өзү келе баштайт анан. Демек, жашоодо үмүттү үзбөш керек демекчисиз. Үмүт үзбөш керек. Канча Алла Таала мүмкүнчүлүк берген болсо аракет кыла бериш керек. Эми Алла Таала аракетке карата кыямат күнү ушундай бир улуу даражадагы инсандар менен тирилтип коюуга кадыр зат. Иншалла. Машалла. Эми сөзүбүздүн аягында Бакытбек эке, машалла канчалык аракет кылып атасыз. Эми аракетиңизди мына иш жүзүндө дагы, практикада көрүп билдик, бир канча сынак алдык. Баарына так кесе жооп бердиңиз. Эми сиздин мындан аркы жашооңуздун максаты кандай? Ошол туурасында айта кетсеңиз, акыркы сөз. Бизде максат ошол дин менен жашаш. Биз дин менен жашаш дегенде ушу 1-2 жыл болуп калды, ушу дамылалардын сөзүнөн эле түшүндүк да. Дин менен жашаш деген ушу элге кызмат кылып, жакшылыгын гана тийип, жакшылык деген ошо экен да, билгениңди үйрөтүп. Ошо айтты го, илим алуу бул кандай милдет болсо, ага амал кылуу да милдет, жеткирүү да милдет, сактап калуу да милдет депчи. Биз ошо барганда күнүнө бир жарым саат, 1 саат убакыт болсо дагы ошо сабак берип баштайлы деген ой болуп атат да. Ошонун негизинде эле жүрө берсек, мечитке эптеп айланып эле ошол жактан үзүлбөй эле деген бир жакшы максаттар болуп атат да. Машалла. Анан баягыларды дальше жаттап кете беребиз. Бизде да медреселер бар, баягы Токмокто. Ошол жактан устаз кармап, анан күнүнө жарым бетпи, 1 бетпи ошону жаттап барып тапшырып, калган бараларымда бышыктап алсам деген бир максат коюп атабыз да. Машалла. Эми бизге окшогон мына көзү көрүп турган инсандарга кандай акырында кеңешиңиз, насаатыңызды айтасыз? Эми сиз Нияматтын кадыр баркын бизге караганда жакшыраак түшүнөсүз, себептен эми адамдын баягы колунда бар алтын баркы жок дегендейчи. Кандай дейсиз өзүңүз? Ден соолук бизде деле башында болгон, бирок азыр кетти. Баардык деген убактылуу экен. Бар кезде барктап калыш керек. Бар кезде баркташ керек. Кадырын жок кезде билесиң дейт. Бирөө менен басыш, бир жака чыгышта дагы бирөөгө зар болуп калыш, бул элдердин баары өзүнчө эле кыймылдап жүрсө, сен деле чыккың келет, анткиң келет, минткиң келет, кыймылдагың келет, сен дагы көргүң келет. Бирок эмне, Аллах Таала мүмкүнчүлүк дагы да берип атат. Ошолор мени сүйрөп жүрөт да, жок дегендечи. Сүйрөлүп болсо да ушул жака келип, 1 ай бою ушул дааратканага чейин алып келишип, сүйрөп келишет. Сүйрөп мечитке алып барат. Кыскасы айтарым ошо, ден соолук барда ден соолукту барктап калалы. Көздү туура жака иштетели. Мен эми көзүм болгон үчүн көздүн неаматын айтып атам да. Ушундай жакшы нерселерге иштетели. Аллах Таала 2 жолду бере турган болсо, тандоону бизге өзүбүзгө берди да. Жаман нерсе көрөсүңбү, жакшы нерсе көрөсүңбү, тандоо өзүңдө да. Ошого айтмакчы, дин жака иштетип калалы. Дин жака, Кур'ан окуп калалы. Жакшы нерселерди көрөлү. Ошол көз менен бирөөнүн кемчилигин көрбөй, өзүбүздүн кемчиликти көрөлү деген максатта айтып атам да. Неаматты туура иштетип калалы.